Дастан Арыспекович, бул жерде жанаң эле кыргыз казак чек арасы жөнүндө сөз болуп аткан жок да. Биринчиден сизге рахмат. Кече комитетке берилгенин мен билбептирим. Комитет карай берсин. Бүгүн маалымат укканга өкмөттү да вице-премьеринби керек болсо премьер-министр чакырып коелу. Адам башка азыр биздин эмне маанилүү маселебиз бар. Бул жерде башка Кыргызстандын маалымат коопсуздугу жана ички тышкы коопсуздугу жөнүндө сөз болуп атат. Кече Қазақстан каналдарында сотту көрсөттү. Биздин депутатыбыздын сотун көрсөтүп, ушул чек ара маселесин да көрсөтүп, андан кийин Кыргызстандан негизги контрабанданын баардыгы Кытай аркылуу өтүп атат. Кыргызстандагы бажынын иштеши боюнча ар түрлүү күмөндүктөр жаралып, ал жакта да бул жакта да эксперттер иштеп атышты. Бул бажы бир чоң чатактын башы болгон турат. Муну мен өкмөт башчысына да кайрылдым эле. Керек болсо коопсуздук кеңешчинин башчылыгы астында башкы прокуратура УКМК кошулуп, бир комплекстүү текшерүү жасаш керек биздин бажынын депчи. Биздин Евразестеги өнөктөштөрүбүз кайрадан эле ошо күнөөлөрдү коюп атышат. Каалайбызбы, каалабайбызбы? Анан жанагы бажы кызматынын башчысы, орун басары кетти деп атасыз. Дастан Арыспекович, сиз чечимдүү кадамдарга барып, мындай Евразес, КМШ өлкөлөрүнүн ичиндеги маселелерде расмий жана иш сапарларына чыгыңыз. Депутаттарды алып чыгыңыз. Себеби дегенде элдик дипломатия деген болот. Биз парламенттик, президенттик өлкөгө баратабыз деп атабыз. Көпчүлүк жоопкерчиликти өзүңүзгө алыңыз, Дастан Арыспекович. Барыш керек. Ал эми өкмөттүн колунан келбей жатабы? Келбесе эмне кылсын булар? Булар менен сүйлөшпөй атсам эмне кылсын? Азыр россиялык сайттарда, ал башка убакта башка сайттарда эмне жөнүндө жазып атканы биздин өкмөт жөнүндө бир окуп көрөлүчү. Рахмат. Рахмат, сунушту эске алабыз. Биринчи микрофон. Дастан Арыспекович, мен да ушу маселе жөнүндө айтайын дедим эле. Проблема бүгүн чыгып калган жок, же кече чыккан жок. Акыркы 19 марттан бери мына машиналар турат. Бүгүн 15 күн, жарым ай болуп атат да. Бизнести колдойбуз дейбиз, шарт түзөбүз деп эле баарыбыз кыйкырабыз, бирок сөзүбүз, жумушубуз менен дал келбей калып атат. Өкмөт жөн эле келип маалымат бербей, жасалган иши боюнча айтсын. 15 күндө эмне кылды? Бир чара көрдүбү? Эмнеге бир жыйынтык болуп атат андан? Анан эми болбойт да, мындайчы кандай эми булчу? Анан да телефондо сүйлөшүп койгон аз. Мен да коштам, жогорку коллега, керек болсо барып туруп ошол жерден сураныш керек. Премьер дебесем да вице-премьер тейлеген барып алып ошо жерде жатыш керек болсо суранычы. Өкмөттөрдүн деңгээлинде маселени коюш керек. Мындай болсо кандай бизге эртең бизнес жок болот анда. Баары мына банкрот болуп атышат азырчы. Бизнесмендер канчасы банкрот болуп атат. Товарлар туруп калып атат бул жерде. Баардык тармакта катуу талкуу болуп атат да, бизден реакция болбой атат да. Ошондуктан ошо келип туруп, бүгүн келип могу жерде жасалган иши боюнча айтып берсин, Дастан Арыспекович.